Урматтуу мекендештер, убакыт учкан куш дегендей, мына ушинтип кезектеги парламенттик шайлоо кирип келди. Артка көз чаптырсам 2005-жылы бир мандаттуу парламенттик шайлоодо биринчи турда жеңишти багындырдым эле. 2010-жылы Ата Журт партиясы менен катышып, анда да биринчи орунду багындырганбыз. 2015-жылы экинчи орунду багындырдык. Бул жолу деле Ата Журт партиясын жетектеп барсам, байгелүү орунду багындырганга мүмкүнчүлүгүм чоң эле. Бирок, бул жолкусунда башка жолду тандадым. 2010-жылы Садыр Жапаров экөөбүз түптөгөн, буга чейин бир да шайлоого катышпаган, таза сатып кетпеген, сатылып кетпеген адамдардан түзүлгөн Мекенчил партиясын жетектеп барууну чечтим. Себеби Садыр экөөбүздүн позициябыз 2005-жылдан бери бирдей. Мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн көтөрүп чыккан маселелерибиз дагы бир. Далай азаптарды бирге көрдүк, камалып да чыктык. Садыр досум бүгүн да камактан чыга элек. Ал жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн камалып жаткан жок. Сиздин, биздин баарыбыздын кызыкчылыгыбызды коргойм деп камакта жатат. Биз аны менен бирге адилетсиз камакта жаткан жакындарыбызды чыгарып алыш үчүн, өлкөдө мыйзамдуулукту орнотуш үчүн Мекенчил партиясы менен парламентке бара жатабыз. Чындык, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүрүп, 2012-жылы камалып да чыктык. Ошол мезгилде Ташиев туура эмес кылды, атайы кылды деген сөздөр да болду. Бирок менин ар бир кыймыл-аракетим мамлекетибизден, элибиздин келечеги үчүн болгонун Кудай көрүп турат. Мезгил өзү да далилдеди. Ошол мезгилде бизге карата жүргүзүлгөн кара пиарга ишенбестен, жалпы эл бизди колдоп алганыңарда, бүгүн жашоо таптакыр башкача болмок. Кыргызча айтканда, кыргызстандыктар ханга салам бербей жашамакпыз. Анткени миллиардтаган байлыктарыбызды сыртка чыгарып жибербей сактап калмакпыз. Азыр эми көп нерселерден куру жалак калдык, бирок эми дагы кеч эмес. Абалды түздөп кетүүгө акыркы шансыбыз калды. Эртеңки шайлоодо туура тандоо жасашыбыз керек. Досум эле, тууганым эле деп тили сайраган бирөөнө же акча берип атпайбы деген сыяктуу элдин кызыкчылыгына каршы келген элементтерге берилип, башка партияларга добуштарыңар бөлүнүп кетсе, анда шайлоодон кийин баягы эле Мамайдын көрү деген жашоо уланат. Ошого жетпестен биз 10 жылдан бери сунуштап келе жаткан жаңы башкаруу системасын курууга жардам бериңиздер. Башкаруу системабызды жаңылап, мамлекеттик кызматкерлер менен чиновниктердин санын 60-70%га кыскартпасак, бизде эч качан өнүгүү же алдыга жылуу деген болбойт. Бүгүнкү күндө казынага түшкөн акчаны эмгек акыларга эле таратып коюп жатышат. Керек болсо эмгек акыларга да жетпей калып, чет өлкөлөрдөн келген гранттарды да эмгек акыга таратып жиберишти. Себеби пайда батасы жок чиновниктер армиясынын көптүгүнөн ушундай болуп жатат. Анан кантип өнүгүү болот? Ошол үчүн элге эч пайда батасы жок, бири-бирин кайталаган кызматтардын баарын жоюшубуз керек. Ал үчүн биз парламентке көпчүлүк орунду алып келишибиз керек. Ошондо гана реформа жасай алабыз. Менин Мекенчил партиясын жетектеп баруумдун бирден бир максаты дагы ушул. Ооба, мурда эмне кылдыңар деген суроо жаралат. Буга чейин кандидаттардын ким экенин, кандай адам экенин билбей эле тизмеге кошуп ала бериптирбиз. Жаштык кылыппыз. Арасында мамлекеттин тагдыры чечилчү мезгилде сатып да, сатылып да кеткендери болду. Добушубуз маселе чечкенге жетпегенден кийин эч нерсе кыла албайт экенбиз. Элдин кызыкчылыгын коргоп, кызыл чеке болуп мушташканга чейин бардык. Эми оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, ар бир кандидатты дыкат текшерип, эртең мамлекеттин тагдыры чечилчү мезгилде сатылып кетпеген талапкерлерди топтоп алып, мамлекетти өзгөртөлө, келечек муундардын жаркын жашоосу үчүн керт баштарыбызды саялы деген талапкерлер менен бара жатабыз. Урматтуу мекендештер, биз Мекенчил партиясы акча таратпайбыз, агитаторлорду да жалдабайбыз. Биздин шайлоого чача турган миллиондорубуз жок. Өзгөрүүнү, жакшы жашоону кааласаңар, бизге берген добушуңарды айыл-айылдарда өзүңөр көзөмөлдөп бериңиздер. Биз асмандагы айды алып беребиз дебейбиз. Биз таза жана жаш кадрлардан турган талапкерлер менен реформа жасайлы, системаны өзгөртөлү, ички тышкы саясатыбызды тез арада жөнгө салып, элдин жашоосун жакшырталы деп бара жатабыз. Арабызда саткындар, коррупционерлер, ичкич жегиштер жок. Урматтуу мекендештер, бул шайлоо жеке эле өз тагдырыңарды эмес, бүтүндөй мамлекетибизден, балдарыңардын келечек тагдырын чечүүчү шайлоо болот. 5-10 жылдан кийин мамлекетибиз бар болот же жок болот. Тандоо өз колуңуздарда. Урматтоо менен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич.